أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatly cemaat, Allah Taala barыңыздардын ниетиңиздерди, тилеңиздерди кабыл кылсын. Biz daim aytып жүргөндөй, Allah Taala'nın үйлөрүнөн болгон bir үйгө кимде-ким басып келген болса, bir кадамына сооп жазылат, экинчисине күнөөлөр кечирилет дейт. Кудай буйрса, ар бирибиздин баскан 10 кадамыбызга Кудайым сооп жазган болса, сол кадамыбыз менен пендечилик кылып кетирген кемчиликтерди Кудайым кечирген болсун. Биздин бүгүнкү темабыз ошо балдарга исламдагы тарбия дейт. Балдарга тарбия берип, мейримдүүлүк кылуу, анан ошол не эл ортосундагы ынтымак деген бүгүн бул эки тема бериптир бүгүн. Буюрса ошол жөнүндө кичине азын улак сөз кылабыз. Эми бул жерде ошол балдардын тарбиясы боюнча айта турган болсок, шариятыбыз боюнча балдардын тарбиясы бул өтө негизги ролду ойнойт экен. Өтө негизги ролду ойнойт экен. Анткени пайгамбарыбыздын хадисинде келет: "Силер үйлөнгүлө, көбөйгүлө. Анткени мен үммөтүмдүн көптүгү менен кыяматта сыймыктанамын" дейт. Эми бул жерде кептин баары бул жерде эмне? Ошол көбөйүү эмес да. Ошол көбөйгөндөн кийин ошол баланын жоопкерчилиги дагы бар да бул жерде. Ата-энеге болгон ошол баланын жоопкерчилиги бар, балдардын ата-энеге болгон жоопкерчилиги бар дегенде, кыскасы ар кимдин өзүнүн бир милдеттери бар. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan-nas vel-hijara." Murdagı sahtardan aytkanбыз, esiңдерде болсо, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ey mu'minlar, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозак отуну адамдар жана таштардан болгон тозоктон сактагыла." Эми эстетип көрүңүздөр. Демек тозоктун оту adamlardan jana taşlardan bolot деп атат. Esiңдерде болсо, мен ошол бир мисалда келтиргенмин. Ошол жума намазга бир кичинекей бала келип калыптыр, дейм. Мен намазга келгенде, анан ошол намазга келгенде имам сүрөттөп бериптир да, бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө сүрөттөп бериптир. Өзү негизи ошо балага болгон тарбия, тозок, бейиш бул үйдөн эле кабар берилиш керек да, үйдөн айтылыш керек да. Ошол үйдөн айтылбагандыктан бул жерде эмне? Bizde ошол мешитке келип туруп кээде таасир алып мешитте угат да ошону. Беш жөнүндө сүйлөптүр, тозок жөнүндө сүйлөптүр. Анан тозоктун отундары таштардан жана адамдардан болот деген аятты угуп, ушунчалык баягы таасирлентирди жана кичинекей бала. Эми кандай болор экен эми? Өзүбүздү тозоктон куткарышыбыз керек экен, үй бүлөбүздү куткарышыбыз керек экен. Демек, мен өзүмдү, атамды, энемди тозоктон куткарышым керек турбайбы деп ойлонуп үйүнө барса, эми айыл жерде энеси тандырга от тутандырып атыптыр да. Карап туруп дан ага бетер ойго батыптыр да. Анан атасы түндөсү турса, бала төшөктө туруп алып ыйлап отурат дейт. Балам не болду? Бирөө капа кылды десе, жок, эч ким капа кылган жок. Бирөө урушту, жок. Не болду? Мен мешитке барсам, имам түшүндүрдү. Өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү тозоктон куткаргыла дептир. Аллах Тааланын буйругу экен бул. Анткени тозоктун отуну таштардан жана адамдардан болот турбайбы? Мен канткенде өзүмдү, сиздерди мен тозоктон куткарам деп ойлонуп келсем, энем тандырга отун тутандырып аткан экен, биринчи кичинекей чырпыктарды салды дагы, тутангандан кийин андан кийин чоң отундарды салды. Ошого мен ойлонуп калдым, ата эмне? Кудай тозокко биринчи мени салабы? Андан кийин силерди салабы деп, ошо бир аятты угуп дейт, уйкусу качып кетиптир. Жана кичинекей бала. Эми бизди карасаңдар, чоп-чоң эле бала чакалуу, нерелүү адамдарбыз. Ошо бир эмес, бир канча аяттарды уксак, бул кулагыбыздан кирсе, токтоосуз бул кулагыбыздан чыгып кетет да биздикичи. Көрөсүңөр. Бул да болсо эмне? Ошол аяттын бир таасири. Андан кийин пайгамбардын хадисинде келет: "Силер балдарыңарды тарбиялоодо" дейт. Балдарыңарды 7 жашка толгондо намаз окууга буйругула, жана алар 10 жашка чыкканда намаз окубаса, анда кичине какыс койсоңор болот дейт да. Анан 10 жаштан кийин балдар менен кыздардын төшөгүн бөлгүлө деген бул хадисте келет. Эми биз дейт, эгерде бир киши өзүнүн баласын ошо 7 жаштан баштап намазга, орозого, башка үйрөтпөсө, анда кийин 10 жаштан кийин намаз окубай койсо,
uğurganга ukugu jok eken da. Antkeni biz özübüz үйrөтүшүбүз керек болчу да аны. Sen anın bir neseni bergenden keyin sorasaң jaraşat da, eч нерсени айтпай эле аны кантип. Бирок андай дейин десек, ата-энеси баланы намаз окуй деп айтпайт да көпчүлүк. Анткени өзү окубайт да. Өзү окубаган нерсеге кантип баланы чакырат баягы жерде. Ошол жагында караңыздар туугандар. Эми бул жерде ошол пайгамбарыбыз эмне балдарды ошол намаз окуганга үйрөтүү жашын айтты да. Демек, бул жерде балдарды өтө каттуу тарбиялаш керек. Балдарды мисалы биздин максатыбыз коркутуу эмес, үркүтүү эмес, басынтуу эмес. Ошол себептен 7 жашка чейин эмне балдарга катуу тийбеш керек дейт да. 7 жаштан кийин үйрөткүлө деп атат да, карасаңар. Пайгамбардын өмүр баянын карасаң, мисалы пайгамбарыбыз намаз окуп жатканда ошол эки небереси болгон. Хасан, Хусейн деген. Ошонун бирөөсү келип туруп үстүнө минип алган да, билесиздер аны. Ошондо катуу тийген жок го. Пайгамбарыбыз намаз окуп жатып дейт, Аллаху акбар деп саждага башын коюп көпкө көтөрбөй койду дейт да. Анан кейбир сахабалар эмне болду экен деп башын көтөрүп карап дагы койду дейт да пайгамбарыбызчы. Көрсө небереси келип минип алган экен да. Ошол небереси үстүнө түшкөнчө зикирди кылып жатты дейт да. Небереси түшкөндөн кийин Аллаху акбар деп туруп намазды бүтүрдү. Намаз бүткөндөн кийин баягы Хасанды небересин алып барып туруп, Фатима кызым, балаңды ал десе, экинчи небереси, неге сен аны көтөрөсүң да мени көтөрбөйсүң деп анысы ыйлап баштады дейт да баягы жерде. Келгиле анда деп пайгамбарыбыз эки небересин үстүнө мингизип алып туруп, үйдө жөрмөлөп, айланып басып ойнотту дейт эки небересин. Карасаңыздар, эки небересин ойнотту дейт. Ошондо карасаңыздар, неберелерин ойнотуп жатып, пайгамбарыбыздын сөзүн карасаңыздар. Силер төөнүн эң кыйынын миндиңер деп өзүнүн ордун айтып мактап атат, өзүн көрсөтүп атат да. Силер эң кыйын төөнү миндиңер депчи. Бирок төө мингендердин дагы эң кыйыны силер экөөңүзсүңөр деп туруп, аларды да мактап атат дейт. Көрбөйсүңөр. Демек, пайгамбарыбыз эмне ошо балдарга кандай мамиле кылганды бизге үйрөтүп атат тугандар. Өтө каттуу мындай кос орой мамиле кылбашыбыз керек. Анткени балдарды билесиңер, балдар тартынчаак болуп калбаш керек. Ура өре турган болсоң же башка кыла өре турган болсоң, анда бала өзүнүн оюн ээн эркин айта албай калат. Балдарды ээн эркин чоңойтуш керек. Эми эгерде баланы биз кичинесинен эле уруп, катуу сөгүп ошенте өре турган болсок, бала коркок болуп калат экен дагы, жоопкерчиликтен кача турган болуп калат экен да. Баягы жерде. Баланы биз кичинекейинен жоопкерчиликтүү кылып тарбиялаш керек. Мисалы, кел балам, мына банканын оозун ачып берчи ушуну капкагын деп туруп, мисалы, энелер мүмкүн болсо баланы ошого чейин маани бериш керек да. Эркек жоопкерчиликтүү кылып тарбиялаш керек да. Ошол банканын капкагын мен ача албай атам балам деп энеси айтса, эпте бирдеме кылып ачып берсе, ой азамат сен чоңоюп калган турбайсыңбы десе, мен чаң жигит болдум деп баягы эмне дух пайда болот экен да баягы баладанчы. Биздечи сүйлө, жөн отур, тынч отур, конок келгенде сүйлөбөй отур, ийниңди койго отурсуң деп атып эле баягы коенек кылып коюп атабыз да. Жүргөнү да коенекке окшош баягы балдардын же катуу кыйкыра албайт, башка кыла албайт. Андай болбош керек. Баланы кичинесинен ээн эркин коюш керек. Жанагы бир тамаша сөз бар го. Мисалы, bir konuk kelgen ekan, konukka kelgende balasını aytты да, konuktар келгенде сүйлөбөй отур, жиндилигиңди билдирип коесуң дептир да, энесичи. Анан konuktар келсе сүйлөбөй отурат экен жанагы балачы. Анан чыны жетпей калган экен, konuktар бала бар. Энеңди айтчы, чыны өртүн десе, уң чыкпай отура берген экен. Баягы эки конук бири-бири менен сүйлөшүп атат дейт. Бул баланы жиндиги эмне бар экен деп сүйлөшүп аткан экен. Бала чуркап чыгып кетти дейт, чыгып алып айтат дейт. Эне дейт, эмне десе мен сүйлөсөм деле тигилер менин жиндилигимди билип алды го деп коет дейт баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Ошосуңарда эмне? Биз балдарды керек болсо конок тосконго да үйрөтүшүбүз керек да, кичинекейинен баштап. Кел балам, отур, сен чай куй. Сен эркексиң, эркек баласың. Эркектер эркектин жанында отуруп конок тосконду үйрөнүш керек деп туруп, эмне? Балдарды кичинесинен ошол эркектин жанына чай куйдуруп үйрөтүш керек. Колго суу алдырып үйрөтүш керек балдарды кичинекейинен. Кыз баланы сен кирбе эркектер жака деп туруп. Эркек баланы эркектер жака сен кирбегин. Кыздар аялдарды тосуп үйрөнүш керек деп туруп, ошол нерсени үйдөн башталат экен да туугандар, ошол нерсени. Андан кичинесинен мисалы
Ошо намаз окуганды биз өзүбүз үлгү болушубуз керек да. Сен катуу айтпай эле кой, башка эле кой, кылбай эле кой. Өзүң үлгү болушуң керек дейт да ата менен эне. Мисалы мисалы союз кезинде төрөлүп калдык да биз. Ал убакта көчөгө чыкканда сырттан азан айтпайт элек да. Азан айттырбайт эле. Мен ошол атамдын, раматылык атамдын азаны менен ойгонот элем да. Күндө эртең менен үйдүн ичинде азан айтат эле, ошо азан менен ойгонот элем. Карасаңыздар, атамдын раматылык илими жок эле да. Мындай ойлосом кулагымда турат жаңырып. Камат айтат эле, азан айтат эле, бирок ошону менен мен ойгонот элем да эртең мененчи. Көрбөйсүздөр. Демек, үйдө өзүбүз үлгү болушубуз керек экен да. Үлгү болуп ошону үйрөтсөк, акырындык менен мен атамдай болом дейт да. Атам намаз окуйт эле, мисалы азан айтат эле, мисалы алхамдын окуйт эле деп, мисалы жок дегенде сен бир сүрөнү күндө окусаң, ошол сүрөнү балаң жок дегенде угуп атып эле жаттап алат да баягы жердечи. Көрбөйсүңөр. Анан жок дегенде мындай каникул башталып калды, азыр ушундай каникулдарда балдарыңарды акча төлөп болсо дагы ошол лагерге берип 3-4 саат болсо дагы барып Кур'ан окуганды үйрөнүп, намаз окуганды үйрөнүп, ошол нерселерге биз өзүбүз бир мындай шарт түзүшүбүз керек. Ыхлас менен шарт түзүшүбүз керек. Бирок туугандар, бир нерсени айтайынбы? Ыхлас деген нерсе бар го, берилүү деген. Бир ишти берилип кылышыбыз керек да өзүнүн негизи. Бизде азыр ошо ыхлас деген калбады да. Ошол ыхлас деген нерсе кайсы жерде калды бизде? Тамак жегенде гана ыхлас кылабыз да биз. Тамакты ыхлас менен жейбиз, а башка иштерде ыхлас калбай калды биздечи. Намаз окуганда деле ыхлас жок, орозодо деле ыхлас жок, мисалы кейбирлерде. Же болбосо сак окуганда деле ыхлас жок, бирок тамак жегенде чын дилден жейбиз го баягы жердечи. Ошо баардык иштерде бизде эмне ыхлас керек туугандар. Демек биз айттык, 7 жаштан баштап бизде эмне үйрөтүшүбүз керек дедик. Андан кийин балдарга жакшы ат коюш керек. Ошо аттын дагы үлүшү бар дейт да. Пайгамбардын хадисинде келет, силер албетте кыямат күнү өзүңөрдүн атыңар менен жана атаңардын аты менен чакырыласыңар. Силер жакшы ат койгула деген да. Демек, балага дагы бир жакшы ат коюш керек. Анткени ошо бала эртең чоңойгондо баягы балдардан, башка балдардан кичине мындай басынтуу болуп калбаш керек да. Мисалы, бок мурун коюп койсоң да балаңды. Маскаралайбы? Маскаралайт да. Ал кичинекей балдар ол жумурткадан кыр издеген адам болот экен да. Ушундай адам болот экен да. Ол жакшы ат койсоң деле маскаралайт. Мисалы, канат деп коюп койсоң, бир-биrini мынтип маскаралайт мисалы. Бала да баягы жерде карасаң, ошого эмне? Балага сен жакшы ат койгун дейт да баягы жерде. Ошо аттын дагы үлүшү бар дейт. Анан баланы кичинекейинен баштап менин арстаным, менин докторум, менин карыкем деп туруп кичинесинен баштап ошондой бир сөздөрдү айтыш керек да баягы жерде. Бала кичинесинен, мен доктор болушум керек экен, мен профессор болушум керек экен, мен кары болушум керек деген бир ой пайда болуш керек да. Ошол ойду биз балага өзүбүз кулак какты кылып коюшубуз керек кичинекейинен баштап. Андан кийин балдарга силер жакшы адеп тарбия бергиле дейт да. Эми балдарга биз кичинекейинен баштап 3 нерсени үйрөтөлү дейт. Балдарга кичинекейинен 3 нерсени үйрөтөлү дейт. Биринчиси пайгамбарды сүйгөндү үйрөтөлү, экинчиси пайгамбардын үй бүлөсүн сүйгөнгө үйрөтөлү, анан Кур'ан жаттоого кызыктыралы дейт да. Мисалы, пайгамбарыбыз айтат го, силердин дейт, бирөөңөр дейт, өзүнүн байлыгынан дагы, өзүнүн нафсинен дагы мени жана Аллах Тааланы жана мени жакшы көрмөйүнчө иманы толук болбойт десе, Хазирети Умар мен бардык нерседен жакшы көрөм го я Расулалла, бирок өзүнүн нафсинен да жакшы көрө албаймын деди баягы жердечи. Ошондо ла я Умар, Умар жок, анда болбой калат. Иманың толук болбойт деди. Бир канча вакыттан кийин, о Расулалла, эми өзүмдүн нафсимден дагы сени мен жакшы көрөм деди. Ошондо Хазирети Умардан сурады дейт. Умар, жана эле өзүмдүн нафсимден жакшы көрө албаймын деп аттың эле го. Эми эле кайра өзүмдүн нафсимден дагы мен жакшы көрөмүн деп атасың. Десе, Умар айтат дейт да. Эгер ошол пайгамбарым келбесе мен ким элем? Умар кылган ошол Мухаммад пайгамбарым болуп атпайбы деген экен да. Болбосо билесиздер, Умар жөнүндө кандай сөздөр айтылган? Умардын эшеги мусулман болуптур десең ишенем, Умардын өзүнө ишенбеймин деген да. Ушунчалык деңгээлде элдер ишенген эмес да. Хазирети Умардын ошо мусулман болушуна.
Эгерде балдарды Куран жаттоого тарбиялай турган болсок, кыямат күнү ушунчалык күн жакын келип туруп дейт. Элдер кыйналган убакытта Куран жаттаган бала болсо дейт, ошол балага Аллах Тааланын көлөкөсү болот дейт. Ушунчалык деңгээлде. Ал эми ошо балаң Куранды жаттай турган болсо, кыямат күнү бүт калайыктын жанында сага ата-энесинин алтын тажы кийгизилет дейт. Мына туугандар, ошондуктан сиздерге мен айтар элем, балдарыңарды азыр окутуңуздар эми. Кудайым буйрса. Ана мына бизде 3-июндан баштап бул жерде айрыкча кыз балдарга лагерь уюштуруп атабыз. Мына биздин аялдар борбору бар, Иман мешитинде аялдар борбору бар. Мына ошол жерге мына эшиктерге ийилдирип койдум окшойт. Ошол жерде аялдардын эжекенин телефону. Ошол номерин алып алыңыздар дагы. Ошо кыздарыңыздар болсо, ошо кыздарыңыздарды бул жака жөнөтүп туруңуздар. Жумасына ушу 5 күн келип туруп, кичине Курандан таалим алып, Куранды үйрөнсүн. Кааласаңыздар, сүйлөшүңүздөр дагы энеси менен кошо жөнөтүңүздөр да. Кулаңызда тынчыраак үйдө отурасыздар да өзүңүздөр, Каякта жүрөсүң деп сизге чалбайт да. Кызы менен келет да, саат 9-дан 1ге чейин. Бул жерде энеси да сабак алсын, кызы дагы сабак алсын, келип туруп эмне? Ошо эжеке менен байланышып көрүңүздөр иншалла. Эми биз дейт ошо балдарды ким менен жүрүп атат, ким менен туруп атат, ким менен достошуп атат. Ошо маселеге да көңүл бурушубуз керек туугандар. Ошо маселеге да көңүл буруп турушубуз керек. Ошого өзүңүздөр шарт түзүшүңүздөр керек. Анткени 5 жашка чейин бала калыптанат экен да. 5 жашка чейин бала калыптанат экен. 5 жашка чейин эмнени үйрөнгөн болсо, ошол нерсени көрөт экен. Ошол нерсени көрөт. Мисалы 5 жашка чейин сиз үйдө тамеки тартып, ошого көндүрүп койгон болсоңуз, демек эркек тамеки тартыш керек экен деп туруп, ал дагы тамеки тарта турган болот. Иншалла тамеки тарта турган болот. Эгерде сен тамеки тартсаң, балаң дагы тамеки тартат. Эгерде сен арак ичсең, балаң дагы арак иче турган болот. Бизде шариятыбыз боюнча ата-энени урматтоо, бала чакага жакшы мамиле кылуу, бала чакага ырайымдуу болуу, бир туугандар менен жакшы мамиледе болуу бул шариятыбыздын бизге көрсөткөн бул милдеттерден. Мисалы, ата-энеге жакшы мамиле кылууну биз парыз деп айтабыз. Шариятыбыз боюнча ата-энеге жакшы мамиле кылуу бул парыз болуп эсептелет. Бул парыз болуп эсептелет. Неге? Себеби Аллах Таала Куран Каримде айтат, эмне дейт? Ошол Аллах Таалага сыйынгыла, андан кийин ата-энеңерге силер жакшы мамиле кылгыла деп буйрук келдиби? Демек бул парыз болуп эсептелет экен да бизге. Эми ата-энеге мээримдүү болуу да кандай? Биз дайыма жакшы дуа кылып туруп, уф деген сөздү айтпагыла деп Куранда келет го. Эми ата-энеге мамиле кылганда туугандар, ал жакшыбы, жаманбы, жашпы, картайганбы айырмасы жок. Ата-энеңди ошого жакшы мамиле кыл дейт. Керек болсо башка диндин өкүлү болсо дагы дейт. Капыр болсо дагы сен ата-энеңди сыйлап жакшы мамиле кылгын дейт. Куранда айтат го, эгерде эмне Аллах Таалага шерик кош десе аткарбагын, башка буйруктардын баарын аткаргын деп келет да биздечи шариятыбызда. Капыр болсо дагы, мисалы бала арак алып кел десе, жок, ата мен аракка барбайм. Нан десеңиз, Америкага барып болсо дагы нан алып келип беринге даярмын ата. Бирок аракка мен барбайм деш керек да баягы жерде. Карасаң. Ата-энеси барлар, муну билесиздер, ата-энесин кандай бир бакташыбыз керек. Эми сен аларга жумшак сөз айткын дейт. Жылуу жумшак сөздөрдү, урмат жана адилеттүүлүк менен ошолорго мамиле кылуу биз зарыл экен. Мисалы кээде биз айтат да, ата-энеге даават кылса болбойт деген кээбилер айтат да. Ол жанакы кыргыздын өзүнүн эле сөзү алчы. Ата-энеге даават кылса болбойт деген. Себеби намыстанат да баласынан уккангачы. Кээбилер айтат да, баласы кел ата намазга жүрүңүз эми, намаз окуйлу десе, бачама эс үйрөтпөйм. Кеше эле жумурткадан чыгып алдым, конозго эс үйрөтөсүңбү деген сөздөрдү айтат да кээ ата-энелерчи. Атага даават кылса болот. Ким айтты болбойт деп? Аллах Таала Куранда айтып атат. Ибрахим алейхиссалам атасына даават кылгандыгы жөнүндө аят бар. Я абати деп. О атаке деп жумшак сөз айткыла дейт да баягы жерде. Жумшак сөз айтып туруп даават кылса болот, неге болбосун? Мен мурда деле айткан дагы бир мисал айтып коет. Мен жана исламдык университетте сабак берем. Анан баягы биринчи курстар келгенде сурайсың, сен өз калооң менен келдиңби, өзүң эле кызыгып келдиңби? Десем бир байкуш бала көзүнө жаш алып ыйлайт да. Устаз дейт. Мен дейт,
Dinde үйреніп, атама үйретіш мақсатында келдім дейді. 4-5 ай оқыды, қышта январда каникулға кетті, февральда келгенде, қайра студенттермен мұндай барлашасың да, қандай барып келдіңдер, айыл жұрт, ұрық туғандар қандай екен, сен 4 ай 5 ай оқыдың, барып кішіне үгіт насихат жүргіздің бе туғандарыңды деп сұраштырып жатсам, баяғы бала ұстаз сүйінші де ойлайды ғой. Не болды десем, ұстаз атам намаз оқып баштады дейді. Сүйінуге. Бірақ мен илап атам, бірақ сүйінуштен көз жасы шығып атады да. Қантиіп десем, мен айттым дейді, ата, мен елге кішінеле бір үгіт насихат жүргізіп дават қылайын десем, сені маған пистолет қылып еле бәле болды елдер. Атаң айтпайсың ба бірінші, атаңды қарабайсың ба деп еле маған ошентіп айттым, бәле болды. Атам не қылайын, айтыңызшы, кеңіз отырып сөйлешелі. Ошентіптері ойланды дейді, 3 күн ойланды дейді. 3 күннен кейін болды бала, мен ойландым, мен сен жолға түшемін, маған намаз үйрет деді. Қарасаңар еді. Шындай заман болып қалды да. Ата-ана балаға намаз үйретіш керек. Бірақ тескері заман болып, балдар кімге үйретіп отыр? Атасынан намаз үйретіп отыр. Шындай заман болып қалды туғандар. Ошондуктан ошол деңгээлге жетпестен біз балдарыбызга тарбия берели. Балдарыбызга намаз окуганды біз үйрөтөлү туғандар. Анан ата-энеге урмат кылуу, ата-энеге сый мамиле кылуу бизде бул не? Бул парз деп айттык жана биз Куранда келгендей. Эми болгондо дагы бизде эмне? Фарзы айын деп эсептелет да. Фарзы айын деген не? Ар бир адамга милдет болгон нерсени фарзы айын дейт. Bir adam атқарса, башқа адамның милдеттер кете тұрған болса, аны фарзы кифая деп қояды да. Мысалы, бір жерде баратсақ, 5-6 адам отырған болса, 5-6 адам баратсақ, біреу "Салам алейкум" деп қойсақ, башқалар күнекөр болмаймыз да. Себебі башқалардың атынан мен салам айтып қойдым да. Алардың деле бересі "Ва алейкум ассалам" деп алиге алып қойса болды, башқалардың мойнынан күнөө кетеді. Көрмектерің. Ошондой эле бул жерде эмне? Ата-энени сыйлоо бул фарзы айын. Әр бір адам ата-енесін сыйлаш керек. Мына қысқаша бұл теманы өттік. Эми бұл жерде ошол 25 ертең балдар. Ошо балдарды көйлө эркелете бербешибиз керек туғандар. Ошо балага биз жакшындай контролдойбуз. Азыр ушундай күндөрдө машиналарды берип коёт. Былтырлар угуп аттык, бала мектепти бүтүп атат деп лимузин заказ кылып, мектепке лимузин менен алып барган ата-энелерди көрүп аттык. Ал жерден чыкканда лимузин менен үйгө алып келгендерди угуп аттык. Эми ошол ата-эне лимузинге өзүнүн ата-энесин отургузган эмес болсо керек. Карасаңар. Ата-энеңди отургузбаган лимузинге неге балаңды отургузасың? Кандай акысы бар ошол баланын? Туурабы? Картайган ата-энеңди лимузинге отургузуп, шаардын айлантып койсоң, жарашат го. Я туура эмес айтып атам туугандар, элестетиңдер. Мисалы ошо баласын же аялын лимузинге отургузган эркектер ата-энесин лимузинге отургузган эмес. Мен гарантия берип айта алам да. Андан көрөчү ошол лимузинге ата-энебизди отургузсак болобу? Мен оюма ким кошуласыздар? Кана айтыңыздарчы. Ата-энени отургузган жакшы да, чем жо. Эч кызмат кыла элек аялыңды лимузинге отургузгандан көрө. Кызмат кыла элек ошол мындайча айтканда сүттөн чыга элек балаңды лимузинге отургузгандан көрө ата-энеңди лимузинге отургузуп туруп бир күндө 2 мал ресторанга апарсак болот го, туурабы? Обедке лимузин менен, ак лимузин менен, ужинга кара лимузин менен ата-энеңди алып барсаң кандай сүйүнөт? Ошондой кылыш керек негизи бул. Шарият боюнча ошого шарият уруксат берет. Себеби жакшылык иште ысырап жок дейт. Бирок балага лимузин алып берсең ал ысырап да, ысырапта жакшылык жок дейт да, карасаң. Ата-энеге жакшылык кылсаң бул ысырап эмес да. Ошо лимузинди ата-энеңе отургузуп, ресторанга алып барсаң бул сооп болот. Балаңды отургузсаң бул жерде ысырап болот. Ага жооп бересиң да. Карасаңар, мына айырмасын ошо бир нерсени эки жагынан карасак болот. Эми туугандар, ошол бүгүнкү сабагыбызда эмени да кичине камтый кетели. Улуттар аралык ынтымак боюнча, улуттар аралык ынтымак боюнча эми ислам дини бизди ошол дайыма бир туугандыкка үгүттөйт экен да. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иннамал муъминуна ихва" дейт. Момундар бир тууган деп келет. Момундар бир тууган деп келет. Ислам деген сөз бул тынчтык деген маанини туюндурат. Ислам деген бул не? Тынчтык деген маанини түшүндүрөт экен. Эми Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я айюханнас инна халакнакум мин закарин ва унса وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير." O adam zat, biz sizlerdi
erkek, adam ata jana ayaldan, oba eniden jarattık deydi. Oşonda ele biri-biriңерди taanıp bilişiңер üçün urularga jana ellerge bölüp koyduk deydi. Allah Taala'nın aldında sizlerin en sыйлууңар takvalarıңар, Kudaydan korkondorыңар deydi. Çındığında Allah Taala barın bilүүчү, barынан kabardar deydi. Natogandar. Emi bizdi Kuday Taala ulut uru kılıp jarattık deydi. Bir-biriңер менен таанышууңар үчүн дейт да. Касташуу үчүн эмес дейт да баягы жерде. Карасаңар, касташуу үчүн эмес дейт. Эми момун мусулманбызбы болду. Мисалы, ошол момунга биз жакшы мамиле кылышыбыз керек туугандар. Мисалы, мына Түркияга барып атабыз, Эмиратка барып атабыз, башка мамлекеттерге, умрага барып атабыз. Бизге жакшы мамиле кылып атат го. Бул мусулман салам алейкум деп күлүп жайнап, жакшы кабыл алып атат го. Демек, биз дагы ошондой мамилеге өтүшүбүз керек, ошондой мамиле болуш керек. Ал мусулман Allah Taala bizde ошол не bir-biri менен ынтымакта болсун деп жаратты бизди. Касташсын деп жараткан жок. Ошондуктан сиздердин бардыгыңарга ошол биринчи өзүмө, андан кийин сиздерге эскертүү туугандар, ошол не биз ынтымакта болушубуз керек.